Бүгін 12 декабрь Кыргызстанда улуттук адабият күнү белгиленүүдө. Бул күн улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө жана кыргыз поэзиясынын классиги Алыкул Осмоновдун каза болгон күнүнүн урматына белгиленип келет. Бул 2011 жылдан бери өкмөттүн токтомунун негизинде белгиленип келүүдө. Бүгүнкү берүүбүз дагы ушул улуттук адабият күнүнө арналмакчы. Тактап айтканда алдыдагы 1 саат убакыт биз кыргыз адабиятынын тарыхы, бүгүнкү күндөгү абалы, эртеңи дегеле кыргыз адабиятынын казанында кайнап аткан акын жазуучуларыбыздын бүгүнкү күндөгү деңгээли, дарамети тууралуу кененирээк сөз кылмакчыбыз. Биздин каналдан эч кайда алыстабаңыздар. Кызматта мен Каныкей Бозгунова, саламатсыздарбы? Анда бүгүнкү студиябызга келген меймандар менен тааныштырсак, Абибила Пазылов, жазуучу, адабиятчы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Саламатсызбы агай? Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Ал эми биздин кийинки студияларыбызда филология илимдеринин кандидаты акын Аида Егенбердиева, ошондой эле акын, котормочу, окутуучу Алтынбек Исмаилов бар. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы. Ошондой эле бизге алдыңкы мүнөттөрдө жазуучу, публицист Олжобай Шакир жана жаш калемгер Улукбек Омокеев, ошондой эле жазмакер Жаныбек Жанузак бизге видео байланыш аркылуу эфирибизге кошулмакчы. Анда алгач агай сөздү сизден баштасак, мына бүгүн улуттук адабият күнү деп айтып атабыз, белгилеп атабыз, майрамдап атабыз. Алгач ушул бүгүнкү берүүбүзгө катышып аткан сиздерди ушул майрамыңыздар менен чын дилден куттуктамакчыбыз. Ушул күндүн маанисинен анда сөздү баштасак деп турам. Алгач сөздү сизге берели. Рахмат. Биринчиден мындай деген сөз бар, өзү күн менен түн бул жараткандан берилет. Ал эми майрамдарды биз өзүбүз ойлоп табабыз дегендей. Ансарындай жазуучулардын дагы майрамы ойлонуп табылган учур болду. Мындан менимче 5-6 жыл мурда мындай майрам мурда жок болчу. Анан ошол майрам мына сиз айткандай бир жагынан Алыкул Осмоновдун биздин чыган улуу акыныбыздын тилекке каршы өтүп кеткен күнүнө, ал эми экинчи жагы албетте Чыңгыз Төрөкуловичтин туулган күнү менен байланыштуу болуп атат. Буга кыстырма катары айтып койсом, бүгүн опера жана балет театрындагы жазуучулар чогулушунда ушундай сөз болду. Балким ушундай ойлор болуп аттыр. Балким 12 декабрды Айтматовдун күнү деп, Айтматов үчүн атайын арнап белгилеп, ал эми мен жаңылбасам 21 апрелде Кыргызстан жазуучулар союзунун түптөлгөн күнүн улуттук адабиятыбыздын күнү деп белгилей турган сунуштар айтылды. Бул эми алдыда биз азыр бүгүнкү майрам жөнүндө сөз болуп атат. Ошон үчүн алдын ала бүгүнкү майрам менен бүт окурмандарды, өзүмдүн кесиптештерим акын жазуучуларды, драматургдарды, адабият сынчыларын, адабиятчыларды, адабият изилдөөчүлөрдү, ошондой эле бүткүл мына бизди көрүп турган бардык көрүүчүлөрдү куттуктап кетүүгө уруксат этиңиз. Эми майрам деген ал чынында бизде абдан кесиптик майрамдар көп. Бардык кесиптин өзүнчө майрамы бар. Ошол эле бизге жакын журналисттердин дагы майрамы бар. Мына сиздердин майрамыңыздар 8 декабрда өттү. Бул эми ошол бир жагынан ошол кесипке элдин көңүлүн бурдуруу, кандайдыр бир ошол кесиптин алдында кандайдыр бир ошол кесиптин ээлеринин отчетун угуу, эмне кылып атат, эмне жетишпей атат, дагы эмне кылыш керек деген пландарды түзүү жагынан ошол майрамдын маанилүүлүгү, мааниси ушунда турат да. Ушундай эле өңүттөгү суроо менен биздин кийинки студиябызда отурган меймандарыбызга кайрылгым келип атат. Алтынбек мырза, айтсаңыз, мына жогоруда агай айтып өтпөдүбү, майрамдын мааниси тууралуу? Бул багы ошол тармакта эмгектенген адамдардын эмгегин элге жеткирүү же болбосо отчет алуу негизинде багы майрамдардын мааниси ушунда депчи. Сиз үчүн бул күндүн мааниси кандай? Сиздер мына ушул адабияттын казанында кайнап келаткан адамдарсыздар. Жеке сиз үчүн дегеле эл үчүн бул күндүн мааниси кандай болуш керек?
Кыргыз эл акыны Токтосун Самидиновдун айта берсе арман көп, караңгылык каптады, окубаган байлар көп, бир менюдан башканы деп жазгандай, бүгүнкү күндө баш казанга эмес аш казанга, китепке эмес пикетке, адабиятка эмес саясатка ыктай баштаган окурмандарды кыргыз коомчулугунун көңүлүн бурдуруп, ошолордун алдында өздөрүнүн отчетун берүү максатында уюштурулган майрам деп ойлойм. Менин жеке пикиримде майрам деген бул көчөдө, сахнада, талаада эмес, ар бир адамдын көкүрөгүндө, жүрөгүндө, көөдөнүндө болуш керек. Байка кыргыз бир нерсе башталууда, баткак кечкен кадамдар ташталууда. Кара курсак кампайып тойгон менен, корком жан дүйнөң ач калууда дегендей, аш казанда эмес, баш казанда жана көкүрөгүбүздө майрам тоссок, ошол өзүнүн максатына жетет деп ойлойм. Негизи эле баягы ушул күндүн белгилениши, ушул адабият тармагына кошкон салымы же болбосо салымы дейбизби же пайдасы канчалык? Менин жеке оюмда бир күндү белгилеп алып эле ошол күнгө байланып, калган учурда жалаң саясаттын сагызын чайнап, анан 12 декабрь күнү эле массалык маалымат каражаттарынан майрам жөнүндө, адабият жөнүндө, акын жазуучу калемгерлер жөнүндө үстөккө босток күргүчтөтүп маалыматтарды кетириш туура эмес деп ойлойм. Биз күн сайын, саат сайын, мүнөт сайын, секунд сайын ушул адабият жөнүндө, демек адеп уят жөнүндө, рух жөнүндө, адеп ахлак жөнүндө, көкүрөк күзгү жөнүндө, чыгармалар жөнүндө сүйлөшсөк жакшы болот да. Тилекке каршы биз 8 мартта гана аялдарды эстейбиз. 31 декабрь күнү кечиресиздер, 31 август күнү гана Кыргызстанды эстейбиз. 12 декабрь күнү гана адабият менен алып урушкан калемгерлерди эстейбиз. Ошондуктан чектебей, ар дайым эскерип, айтып, деп, адамдардын кулагына кумдай куюп, аң сезимине мыктай кагып туруш баарыбыздын милдетибиз деп ойлойм. Жогоруда Абебил агай айткандай, 12 декабрда бул атайын Чыңгыз Айтматов күнү деп белгилеп, анан жазуучулар союзунун түзүлгөн күнүн өзүнчө бир адабият күнү катары белгилесек деген сунуштар айтылды деп айтып жатат. Буга кандай пикирдесиз? Өзүнүн жүйөсү бар, себеби баягы 12 декабрь күнү Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү, Алыкул Осмоновдун каза болгон күнү деп, 12 декабрды улуттук адабият күнү деп 2011 жылы белгилешкен. Тилекке каршы эмнегедир ошол 12 декабрь күнү улуттук адабият жөнүндө Алыкул Осмонов тууралуу сөз болбой эле негизги басымды Чыңгыз Айтматовго жасап, ошол кишинин тегерегинде көбүрөөк сүйлөшүлүп, көбүрөөк маалыматтар тарагандыктан буларды ажыратпасак, өз-өзүнчө бөлүп алып белгилебесек болбойт деген идея менен, сунуш менен ушул нерсе кабыл алынып атат. Менимче бул туура эле деп ойлойм. Ар бирин өз-өзүнчө бөлүп алып белгилебесек, Алыкул Осмонов менен улуттук адабият жөнүндө сөз болбой калат. Агай, айтсаңыз, ушундай күндөрдү белгилөө менен, мисалы, улуттук адабият күнүн өзүнчө, мисалы, апрель айында белгилеп, анан Чыңгыз Айтматовду өзүнчө эскерүү, бул канчалык, мен жогоруда Алтынбек мырзага бергилине суроону бергим келип атат, канчалык ушул адабиятыбызга бир салым болушу мүмкүн? Мындай колдон келсе, могул кесиптик майрамдарды, кандайдыр башка майрамдарды майрамдабай койсок деле болот, чындачы. Бирок азыр эми баягы мындай бир келген салт, анан ар бир замандын, коомдун өнүгүшүнүн деңгээлинен чыгып келген ар кандай ушундай немелер болот да, салт болот, ар кандай ошондой мындай каадалар болот, ар кандай майрамдар болот экен да. Эми бул муну майрамдаса да болот, майрамдабаса да болот. Улуттук адабияттын майрамы деген сөздү биз улуттук адабияттын өзүнөн бөлүп карашыбыз керек да. Улуттук адабият
аттын өзү албетте азыр эле Алтынбек айткандай тынымсыз изденүү жолунда. Ар бир акын, ошол эле Алтынбек, ошол эле мен, башкалар бул тынымсыз изденүүдө болуп атпайбызбы? Ошол жазып атабыз дегендей, бизден башкалар, бизден улуулар, кичүүлөр, адабияттан өзүн көрсөтөм дегендер бардыгы ошол бүгүн ошо менен алпурушуп атат. Бирок маселе алпурушкан менен ошол жагдай, азыр биздин айланабыздагы, турмушубуздагы жагдай жазуучуларды мындай бир кысып койгон, жазуучулардын кандайдыр бир жанакы өзүн өзү көрсөтүүсү, өзүн өзү баягы китептерин чыгарып, анын сатылышы тигил деген маселелер бир топ аксап турган учур. Бул бир жагынан. Экинчиден, биз жазуучулар, эгер биз чын эле жазуучу болсок, анда бирөөгө барып асылып, жакасынан кармап, маселен ошол эле мамлекетти же башка бирөөнү сен бизге моуну түзүп бер, анан сен муну түзүп бер дегенге биз барбашыбыз керек. Мына орус адабиятынын мына 19-жылдагы эң жана Пушкин, Толстой жаралган кылымдарда 19-18-жылдын аягынан бул орус адабияты эле ушул азыр биз көргөн, мына бүгүнкү күндө көрүп аткан нерсени көргөн. Ошол жердеги адабий журналдар, альманахтар, ошол эле всякая всячина, ошол эле пчела, библиотека для чтения, современник деген журналдардын баардыгы 2000-3000 нуска менен чыгып турган. Мына биздин китептерде эле бүгүн журналдар деле ошондой болуп атат. Ошентип барып, анан адабият ошо элге алынган, эми албетте орустардын саны көп, анан миллиондогон тираждарга чейин жеткен да. Мына ошон үчүн биз биринчи кезекте ошол ишти, ошол колубуздагы кесипти туура пайдаланып, ошол багытта иштей беришибиз керек. Ошол бизге майрам болуш керек. Бирок тескерисинче бизде баягы эгемендүүлүк алган жылдардан бери ушул маданият, анын ичинде адабиятыбыз биз кароосуз калды, кризиске кептелди деген пикирлер айтылып келип атпайбы? Эми сөзсүз, бул биз социалдык мамлекетпиз, ошол адабиятчылардын дагы жазуучулардын да социалдык маселелери каралыш керек. Үй жайдан дегенде, калем акы жок дегенде, китептерин чыгаруудагы айрым бир налог дегенде эмне дейбиз, кыргызча салыктардан бошотуу. Мына ошол маселелер мамлекет тарабынан мыйзам ченемдүү каралып калса, жеңилдетилген нерселер болсо жакшы. Бирок негизги нерсе жазуучунун өзүндө болуш керек. Мына Норвегиянын немеси, бізде эле мамлекет, социалдык мамлекет болгондо дагы эгер жаш балдар үчүн адабияттар салыктан бошотулуп, же болбосо балдар үчүн жазган жазуучуларды баланча нуска китебин мамлекет чыгарып бере турган мындай көптөгөн немелер бар, мисалдар бар. Мына ошол жакшы мисалдар бара-бара бизге да келиш керек болуп атат да. Себеби жалаң эле энтузиазм менен, жалаң эле жалаң төштүк менен чоң чыгарма жаратып жибериш дагы балким кыйындыр. Биздин катарыбызга кийинки студияда акын, филология илимдеринин кандидаты Аида Эгембердиева кошулду. Айдайым, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Биз жогоруда мына ушул бүгүнкү улуттук адабият күнүнүн мааниси тууралуу сөз кылдабыз. Сиз дагы мына ушул адабият айдыңында эмгектенип, ушул жаатта өзүңүздүн чыгармаларыңызды жазып, элге тартуулап келесиз. Бул күндүн маанисин сиз кандай түшүндүрүп берет элеңиз? Негизи адабият күнү болушу бул маанилүү нерсе. Анткени бул адабиятка өзгөчө ушул күнү көңүл бурулат экенин биз бүгүн өзгөчө байкадык. Мындай нерсе сөзсүз болуш керек. Ар кайсы адистик өкүлдөрүнүн майрамы бар, ошол сыяктуу эле адабиятка тиешеси барлардын дагы майрамы болуш керек. Башка маселе ал кайсы күн болот. Мисалы бүгүнкү 12 декабрь тууралуу ар кандай сөздөр болуп атат. Мисалы Чыңгыз Айтматов тууралуу көбүрөөк сөз болуп калып атат. Алыкул Осмонов айтылбай калып атат деп. Негизи 21 мартты поэзия күнү, анан Алыкул Осмоновдун күнү катары майрамдашат акындар. Алыкулдун эстелигине гүл коюу менен 21 мартты таңдан ошондой башташат. Анын өзүнүн күнү катары 21 март
март. Ал эми 12 декабрды Чыңгыз Айтматовдун күнү кылып, ал эми адабият күнү катары башка күндү белгилеп койгон абдан орундуу болмок. Анткени кыргыз адабияты бул Чыңгыз Айтматовдон, анан Алыкул Осмоновдон, анан биз көбүнчө Манасты сөз кылабыз, Манастан гана турбайт. Анын өкүлдөрү абдан көп. Биз ошол Чыңгыз Айтматовго салыштырмалуу, Алыкулга салыштырмалуу көп нерсени баалайбыз. Чындай келгенде бүгүнкү күндө анчейин сөз болбой келген абдан көп мыкты акындарыбыз, жазуучуларыбыз бар. Совет адабияты, анын ичинде кыргыз адабияты өзгөчө 60-70 жылдары өнүккөнүн билебиз. Ошол 60-70 жылдаркы адабияттын өкүлдөрү тууралуу сөз абдан аз. Адабият таанууда деле дал ошол учур анчейин изилденбей келатат. Баягы портреттик мүнөздө Турар Кожомбердиевдин чыгармачылыгы, Жолон Маматовдун чыгармачылыгы деп жеке-жеке бир диссертациялык мүнөздө бир изилдөөлөр болбосо, алардын деген мондай чыгармачылык жүзүн толук ачып бергидей, мисалы Айтматов таануу деген бар, Алыкул таануу деген бар, ошол сыяктуу кеңири алкакта ачып бере турган бизде азырынча мүмкүнчүлүк боло элек. Мисалы Омор Султанов кандай акын, Кубатбек Жусупалиев кандай жазуучу, Мурзагапаров ошол сыяктуу да, мисалы Казат Акматов. Анан мындай караганда ошол биздин канчалаган мыкты акын жазуучуларыбыз, биздин улуу акыныбыз Алыкул Осмонов менен залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун көлөкөсүндө калып калган сыяктуу да. Эмне себептен мына ушундай бир илимий иштерге кайрылбай жатабыз? Буга эмне тоскоол? Илимий иштер жазылып келатат. Диссертациялык иштер болгондо бизде кандай? Мисалы, мен 2001 жылы Турар Кожомбердиевдин поэтикалык чеберчилиги деген темада кандидаттык диссертация жактагам. Мисал катары айтып атам. Эгерде менден башка дагы бирөө Турар Кожомбердиев жөнүндө бир нерсе жазам десе, диссертациялык кеңеште айтышат, ал тууралуу уже жакталып калган. Башка жазыш керек эмес сыяктуу да. Чындай келгенде бир акын, чоң акын тууралуу бир нече диссертация жазса, бир нече изилдөө кылса болот. Ошол сыяктуу өңүттөн алышыбыз керек дейм да. Мисалы Айтматов таануу сыяктуу эле, мисалы Омор Султанов тууралуу да өзүнчө бир изилдөө, бир мектеби болсо, биз ушул адабият таануу алкагында, илимде да мындан кеңирирээк маани берсек адабиятка деп ойлойм да. Анан өзүнчө күн болуш керек. Ал кайсы күн болот, али мындай чечиле элек маселе го. Азырынча 12 декабрь болуп белгиленип атканын өзү да чоң жеңиш да. Биз баягы көз карандысыздык алган мезгилден бери адабият көз жаздымда калды. Мурда адабияттын кызматкерлери, акын жазуучу болуу негизи абдан сыймыктуу болчу. Акыркы учурда алардын деген андай деген кадыры жок деген сыяктуу сезчүбүз. Кийинки учурда мен Союз улуттук жазуучулар союзунун ишине аралашып келатам, эмнеди байкадым. Акын болсом, жазуучу болсом, анан улуттук жазуучулар союзунун күбөлүгүн алсам, ушу союзга мүчө болсом деген адамдар абдан көп экен. Биз ушул мааракени отурлай бир союзга өтөм деген адамдардын чыгармалары менен таанышып чыктык да, канча адамды кабыл алса болот деген сыяктуу. Мисалы поэзия боюнча эле бир 30дай китебин тапшырган 23 киши тапшырган экен да. Анан эмне үчүн ушунчалык бир чоң агым болуп атат? Бүгүнкү күндө эмне артыкчылык бар жазуучу болуунун же акын болуунун? Бул же жөн эле бир жанагы төш белгини, значокту көкүрөккө тагынып, корочканы кармап эле тиги бир ошону сыймык катары көрүп, мактаныч катары карманыш керекпи же эмне булардын миссиясы бар? Ушул дагы өзүнчө суроо да. Анан баягы чыгармаларды биз бир нече поэтикалык ой барбы, алардын китептериндеги ырларда образдуулук барбы, техника жагынан кандай сыяктуу бир нече критерий менен карап атабыз. Бирок ошондой болгон күндө дагы ошол авторлордун өзүнө сиздин чыгармаңыз мындай экен деп так кесе белгилеп бере турган критерий табуу кыйын да. Анан ушул жагынан мен бир сунуш кылган болчумун улуттук жазуучулар союзунун төрагасына, андагы кызматкерлерге. Негизи акын болом, жазуучу болом дегендерде абдан бир чоң жоопкерчилик болуш керек. Союзга өтөм дегендерден балким деген биз адабият таануу адабияттын теориясы боюнча жана дүйнөлүк адабият, орус адабиятын мындан кой, кыргыз адабиятынын тарыхы боюнча бир сынак алыш керек го дейм да. Мисалы адабиятка аралашам деген киши жанрлык жактан адабиятта эмне деген жанрлар бар, ошол нерсени айырмалай билиш керек. Ошол эле учурда буга чейин адабиятта кимдер эмне жазган, ушул нерсе жөнүндө түшүнүк болуш керек. Болбосо каплеттен эле бир жолдон. Мен өзгөчө баягы улуу муундагы адамдар
союзга өтөм деп колуна кеч калем кармагандарга дайыма кооптонуу менен карайм да, булар эмне максат менен ушул союзга өтсөм, акын жазуучу болсом деп атышат. Буга чейин башка адистиктин өкүлү болуп, өзлөрүнүн турмуштагы вазыйфаларын аткарып өтүп, бала чаканы чоңойтуп, анан кийин адабиятты эрмектеген аткан жокпу деген бир кооптонуу бар да. Ушул нерселерди да биз иретке келтиришибиз керек. Анан бүгүнкү учурда эң актуалдуу маселелердин бири мектеп программаларына акын жазуучулардын чыгармаларын киргизүү болуп турат. Анткени биз мектеп окуучулары менен маектешке келгенибизде эң жаш акын же жазуучу ким десек, Шайлообек Дүйшеев дейт экен, андан башка эч кимди билбейт да. Андан кийинки муун бар. Мисалы Кожогелди Култеген, Карбалас Бакиров, Султан Раев, кандай бир чоң Атантай Акбаров деп бир муун келди. Андан кийинки муундар бар, бирок алар тууралуу мектеп окуучуларында түшүнүк жок, жогорку окуу жайларында деле түшүнүк жок. Анан ушул нерсени бир иретке салыш үчүн Билим берүү министрлиги, Билим берүү академиясынын кызматкерлери менен биргеликте Улуттук жазуучулар союзу, мектеп мугалимдери, окуу жайлардын окутуучулары биргелешип иштеш керек. Ушул багытта биз 15 октябрда мен иштеген Ишеналы Арабаев атындагы университетте чоң конференция өткөргөнбүз. Азыркы адабиятты окутуунун маселелери депчи. Анан Айдайым, жогоруда сиз жанагы ошо Улуттук жазуучулар союзуна мүчө болобуз дегендер көп деп эдиңизби? Алардын басымдуу бөлүгү жаштар түзөбү? Басымдуу бөлүгүн улуу муундагылар түзөт. Улуу муундагылар бир 60, 70, 80 жаш курактагылар. Мен ошон үчүн жанагындай айтып атам да, бул жөн эле адабиятты эрмек кылуу эмеспи? Бир интеллектуалдык чөйрө керек болуп, анан баягы бир билетти көтөрүп алып, баланча союздун Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсүмүн деп бир мактаныч иретинде пайдаланып, анан чыгармачылыкка деген бир кайдыгер мамиле кылса, бул араң турган адабиятты ого бетер артка тарта турган нерсе да. Анан ушул жагынан ойлоп атам, бир иш-чаралар болуш керек. Жанагы мен айткандай, адабияттын теориясы боюнча, анан кыргыз адабиятынын тарыхы боюнча бир сынак тапшырылып, ошонун негизинде өтүш керек. Деги эле ушул мен аны айтсам, айтышат, баягы катсабат жабыла элек кезде деле, теория жөнүндө түшүнүк жок кезде деле, ошол кезде деле адабият болуп келген да. Элдик өзеги чыгармачылык иретиндеби же башка кандай түрдө болуп келген да деп атышат. Бирок азыркы шартта ошондой гана жол менен биз адабиятты иретке келтирбесек, анан ар кимибиз эле мындай алганда ар бир кыргыз ыр жазат. Ар бир кыргыз ыр жазат. Эгер ошондой бир сел менен мамиле кылсак, анда адабияттын тагдыры абдан кыйын болот да. Бир жоопкерчилик керек да. Мен адабияттын кишисимин деген адамда сөзсүз жоопкерчилик керек болот. Азыр бизде видео байланыш аркылуу жазуучу, публицист Олжобай Шакир кошулду. Саламатсызбы, Олжобай мырза? Матчылык. Мына эгемендүү Кыргызстандагы ошол кыргыз адабиятынын азыркы абалы, деңгээли кандай болушу керек эле сиздин пикириңизде? Эркин болушу керек, бирок биздин кашайган жолун жазуучулар жанагы капастагы куш өзүнүн канаты экенин унутуп калгандайчы. Ошо эркиндикти каалабай, кайра бийликтен жардам күтүп отурбайбы? Өкмөт жардам бербей атат, бийлик жардам бербей атат депчи. Бийлик жардам берген, чыгармасы союз деген ал жөн эле капастагы куштан эмне айырмасы бар? Жем аңдыган тооктончу. Алгыр куштай болуп өзүбүздүн жемибизди өзүбүз таап жейли деген ан сезимге келе албай атабыз да. Улуттук адабиятыбыз ушул эгемендик жылдарында дагы эле большевиктик бийликтин саясатын уланткысы бар да, мураскор болупту. Себеби эгемендүү Кыргызстандын жазуучулар союзу эмне үчүн өкмөттүн казынасынан жем жеш керек? Анда эркин жазуучулар союзу болобу? Себеби бийликтен каржыланган чыгармачыл уюм эртеңки күндө сөзсүз түрдө бийликтин бир органына айланат. Анан мен бүгүнкү күндө кейиштүүсү ушул. Анан чыгармасы сапатына келсек, иштеген авторлор иштеп атат, тек гана бизде адабий ишмердүүлүк, адабият илими өнүкпөгөндөн улам жанагы буга чейин айтылып атпайбы маселеде. Мектеп программасындагы авторлор, бүгүнкү күндөгү авторлор окулбай атат. Мектеп окуучулары эмес, деги эле мындай жашамал курактагы окурмандар арасында деле
сүймөнчүккө илинген авторлор аз болуп атпайбы? Бул эмнеге? Себеби реклама жок. Реклама дегеним баягы рецензиялар, адабий сындар жазылбаган үчүн бизде адабий ишмерлердин баары ооздеки адис болуп алышкан, жазып, сызып, көлөкө жарыгын талдаган адабиятчылар жоктон улам ак караны ажырата албай окурман башы маң, китеп дүкөндөрдө болсо макулатурага толтуруп койгонбуз, кыргыз авторлор. Ошол биздин акыбал. Демек, бүгүнкү күндө биздин жазуучулар азыркы күндө болуп жаткан жаңыланууларга даяр эмес деген пикирди айткыңыз келип атат. Албетте, жазуучулар алдыңкы топ дегенчи, коомдун алдыңкы өкүл деген чыгармачыл адамдар бүгүнкү күндө интернетти билбесе, баягы эле машинкага басылган, баягы эле кол тамгасы менен, кол жазмасы менен турган жазуучулар да толтурат да. Маселен, кээ бир таланттуу жазуучуларга жолугуп калып, ой чыгармаңды бер сайтка десең, ой мен компьютер менен ишим жок эле, интернетиңди билбейм, каяктан табам, аны каяктан окуйм дейт. Жөнөт десең, жөн эле башыңа мүшкүл салат да. Ошол кол жазмасын айтыпчы. Мунун өзү эмнен айтат? Караламан элден дагы артта калып калганда, интеллектуалдык бир өрнөгү бар акын жазуучулар болсо, бүгүнкү күндө туңгуйукка ушундай келет беле. Акылына шоола чачыратып, элди бир прогресске үндөйт эле, бир креативдүү идеяларды жаратып, монтип бир улуттун сапатын өстүрөбүз, монтип бир окумал улут, аң сезимдүү улут тарбиялайбыз деген бир новаторлук бир идеялар жайылтат эле да. А бүгүнкү күндө мына акын жазуучулар эмне? Коомдун өзүнөн артта калып калды да. Ошондон улам замандын бүрөө тамырын кармай албай атабыз, заманды жаза албай атабыз. Болбосо жакаңды уруштата турган драматургиялык окуялар кадам сайын кезигет. Жашоодо үрөйүңдү учурган, жакаңды уруштаткан окуялар болуп атат. Биз ошону көркөм чыгарманын туйунтмасы менен, көркөм чыгарманын тили менен бере албай келатабыз. Анан адабий рыноктун жара албай атканы, биз окурмандарды таба албай атканыбыз ошол. Себеби дагы эле баягы жөө жомоктон чыга элекпиз, дагы эле баягы жармаштык, баягы утмаштыктан чыкпай атабыз, максаттанчы. Ошо менен биз көркөм арсеналдарды тааныбаган үчүн, адабият илими жайылбаган үчүн окурмандын көркөм табитин өстүрө албай атабыз. Акын жазуучулардын бир көркөм камылгасы, даярдыгы жок үчүн биз бүгүн уңулдап арманыбызды айткан гана ошол бир чыгармачыл топ болуп алдык. Элге, бийликке жүгүбүздү арткан, анан ошо акын жазуучу болуп калганыбызды колкоо кылган калк болуп калдык да. Ушундай бир маселе жаралбаш үчүн анда сиз кандай бир сунуш же өзүңүздүн пикириңизди айтат элеңиз? Мисалы, өзүнүн арабасын өзү тартыш керек деп атпайсызбы? Сунушту айткым да келбейт, какырдагым келбейт, тек гана аны иш менен көргөз керек да. Мен могу Рухеш сайтын негиздеп аткан себеби бул адабий платформада котормочулар тобу түзүлдү, нуска котормочулар тобу, адабий агенттик бар, адабиятчылар сын жазып атат, учур адабиятынын жаштарына ошол сын макалалар жарыяланып атат. Албетте жетиштүү деңгээлде эмес, конкурстар уюшулуп атат. Тек гана биз ошол чыгармачыл уюмдар меценаттык өнөрдү үйрөнө албай атабыз. Себеби ошол жеке сектордагы меценаттар менен кызматташтыкка келгенде тил табыша алган бир дипломатиялык мамилени түзө албай атабыз да. Себеби бизде бүгүн капчыктуу азамат, эл азаматтар көп. Адабиятка, маданиятка күйүп, кантип бир элди агартып көгөртөм дегенчи, тек гана ошолор менен кызматташтык жүргүзө албай атабыз да. Алар спонсорлук. Мындай ишти кечиресиз Олжобай мырза, мындай ишти ким жасаш керек? Улуттук жазуучулар союзубу же ар бир жазуучу өзү иштеш керек болобу? Ар бир жазуучу өзүнө бир жандоочу кийик аттырат депчи, жанагы кинодо деле продюсерлор алдыга жылдырат да, же болбосо шоу бизнесинин өкүлдөрү делечи. Бизде ошол меценаттар менен кызматташууну уланткан өрнөктү калптай албай атабыз да. Ошол меценаттар менен кызматташып, бул интеллектуалдык товар, могу китебим, мен автор болгонум менен, бирок бунун бизнестин ээси сенсиң деген бир иш-чараларга барышыбыз керек да. Ошондой жараяндарды уюштура албай атабыз. Анан Рухеш сайты ушуну колго алганга аракет кылып атабыз. Турар басылмасы менен бирдикте мыкты деген авторлорду, ошол Рухеш сайтынын адабий агенттиги эксперттери аныктаган авторлорду басылмага сунуштап, аны көркөм редактор карап, анан баягы көркөм талаптарга жооп бере турган авторлорду анан базарга чыгаруу. Кыргыз адабиятынын базарын кайнатууга бүгүн жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралды. Базарды жарата албай атабыз, базарды кайната албай атабыз.
Рахмат сизге байланышка чыгып өзүңүздүн пикириңизди айткандыгыңыз үчүн. Биз берүүбүздү уланталы. Мына жогоруда Олжобай мырза айтып өткөн нерселерге азыр берүүбүздүн жүрүшүндө дагы кененирээк токтолобуз. Мен сурай турган нерсе мына ошо эгемендүүлүк алган жылдарда кыргыз адабияты кризиске кептелип, көңүл бурулбай калды деп жана сөзүбүздүн башында айттык эле да. Ушундай абалга келгенине эмне себеп болду? Буга кимди күнөөлүү деп айтканга болобу, кимдир бирөөнү же ушул мына жогоруда Айдайым айтып өттү, союз учурунда мисалы жазуучу болуу, акын болуу бул өтө сыймык, кадыр баркы башкача эле депчи. Мында ушундай кадыр баркты сактап калууга эмнеге болгон жок? Эми мунун баары коомдук формация деп коебузбу? Мына ошол өзгөрүп кеткенине байланыштуу болуп калды. Биз эми базар экономикасы десе башкачараак түшүнүп калар, балким рынок экономикасы деп аларбыз. Бул экономиканын тушунда ар ким өзүнүн жанын багыш керек, ар ким өз аракеттениш керек. Мурдакы баягы партия адабиятчыларды, жазуучуларды, айрыкча сынчыларды өзүнүн баягы куралы кылып пайдаланып, өзүнүн саясатын жүргүзүп, мына ошондой жазгыла деп Сталинден бери киришип, моуну жазбайсың деп Шолоховго үйрөткөндөй, мен Америкага алып барып келдим эле деп Хрущев эмне үчүн Америкага барганын Шолохов жазбайт дегендей мезгилдер, анан ошону жаздырабыз деп же жазгандарды мындай өйдө көтөрүп ошо жазуучулардын деңгээлин ашырып турган мезгил башка мезгил менен алмашты да. Биз эми мезгилди адам тандабайт, жазуучулар андан бетер тандабашыбыз керек. Ошол мезгилге жараша иш кылышыбыз керек. Мына азыр эки мен алдында сүйлөгөн жаштар айтпадыбы? Бирөө Олжобай Шакир айтып атат, чынында мына интернеттен пайдалануу. Жазуучунун өзүнүн ошол ыңгайлашуусу мезгилге. Ошол коомдо эмне болуп атат? Ошол ыңгайлашып, ошол деңгээлге көтөрүлүшү, бул жагынан эмгек кылышы сөзсүз керек, себеби ал өзүнүн чыгармачылыгын жайылтууга ошентип гана жетет. Экинчи Айда айткан маселе, мына жазуучулар жөнүндө көп китептер, монографиялар, изилдөөлөр чыгыш керек. Бул дагы жазуучуларга жардам берет. Айтор ошол жол менен барыш керек. Бирок бир нерсени эске алыш керек да. Жазуучу деген бул актер эмес, артист эмес. Жазуучу деген күндө манас айтып турган манасчы эмес. Күндө телевизордон чыгып турган башка же болбосо саясатчы эмес. Ал андай популярдуу болуп, анан кийин мектептин жашындагы, анан мектептен кийинкилерге, анан тигилерге билине турган ал адам эмес. Жазуучу деген өзүнчө иштеген, өз алдынча иштеген адам. Биз бизди билбейт, биздин атыбызды билбейт, же болбосо биздин чыгармабызды билбейт деп эч качан мындай наалыбашыбыз керек, капа болбошубуз керек. Биз кайра ойлонушубуз керек. Биз ошол билүүгө татыктуубузбу? Татыктуубузбу деп ойлонсок, ошо билүүгө татыктуубузбу деп ойлонуп, мындай бир эмгек кылсак, анда бизден бирдеме калат. Алтынбек мырза, кийинки суроону сизге узаткым келип атат. Жогоруда ушул адабият айдыңындагы эгемендүүлүк алган жылдардан берки бир маселелер айтылып атпайбы? Анын ичинде китеп окуу маданияты дегеле ушул кыргызча чыккан китептердин окурмандары азайып кетти, өзгөчө жаңы жаш муун жапырт интернетке өтүп кетти деген пикирлер айтылып атат. Жазуучулар өз арабасын өзү тартыш керек деген ойлор айтылды жогоруда. Дегеле бүгүнкү күндөгү ушул эгемендүү Кыргызстандагы кыргыз адабиятынын абалы тууралуу эмне айтууга болот? Байдылда Сарногаевдин ыры бар. Бир үй көрдүм жумгалдан, бир топ үйдүн алды экен, кара беле тургудай кандай уста салды экен, килемге бай, а бирок китеп жактан жарды экен, жайпалактап үй ээси жай сурашып олтурду, кагып силкет балдарын каалашпайт деп окууну, китептери жок болсо килемдерин окуйбу деп. Ансыңарындай социологдордун эсептөөсү боюнча учурда бир француз бир жылда 20 китеп окуса, 20 кыргыз биригип араң бир китеп окуйт экен. Демек,
бүгүн биз рухий кризиске кабылгандыгыбызды ачык айтышыбыз керек. Окурмандардын саны кескин азайгандыгы дагы бул ачуу чындык. Ал эми эскини эңсеп, өкмөт бизге бербейт, китептерибизди баспайт, сыйлык наамдарды ыйгарбайт деп өкүрүп, ыйлап, ботодой боздоштун кажети жок. Себеби 1936 жылы Максим Горький бүткүл союздагы акын жазуучуларды эшик ырчы катары колдонуш үчүн мамлекеттин саясатын, идеологиясын, маалыматын ар бир инсандын жүрөгүнө жеткириш үчүн, кокту колотторго чейин, койчуман чабандарга чейин угузуш үчүн идеологияны, саясатты, өкмөттүн маалыматын айылдарга чейин жөө тумандай таратыш үчүн акын жазуучулардын, калемгерлердин союзун түзүп, аларды иштетип, аларга тапшырма берип, китептерин чыгарып, жолугуштууларды уюштуруп, сыйлык наамдарды берип, аларды капаска камап баккан. Ал эми өлкөбүз эгемендикке эришкенден кийин, СССР эсил кайран болгондон кийин биздин өзгөчө кичинекей Кыргызстанга окшогон жарды өлкөнүн калемгерлери баягы эмчектен чыккан баланын таз кейпин кийип калды да. Мисалы үчүн салыштыруу иретинде айтканда, уй байып кеткенден кийин анын музоосу сүтсүз калганда эмне кылаарын билбей көпкө чейин кыйналып, анын желинин түрткүлөп, ботодой боздоп сүт сурайт эмеспи? Анын сыңарындай эгемендик алган 30 жылдан бери биздин улуу муундун өкүлдөрү өкмөттү күнөөлөп, сүт сурап, бир нерсе үмүт кылып тилеп эле келатышат. Тилекке каршы бүгүн ыйлаштын, бакырыштын, сүт сураштын кереги жок. Себеби биздин өкмөтүбүз, мамлекетибиздин экономикасы чабал, жардын башында салаңдап турат. Уюбуз эчак байып кеткен, канчалык ыйласак дагы, сүзгүлөсөк дагы андан сүт чыкпайт. Ошондуктан жетим өзүнүн киндигин өзү кесет дегендей, ар ким аракет кылып, ар бир калемгердин башында турган 3 азапты жон териси менен сезип, өзү ишке ашырыш керек. Биринчи азап бул жазуу, экинчи азап бул басуу, үчүнчү азап бул сатуу. Ким ошого кудурети жетсе, мүмкүнчүлүгү бар болсо, чындап адабиятка, поэзияга, прозага, драматургияга, сынга баш отун сайып, башын канжыгага байлап, фанат болуп, ошону жазмайынча тура албай калган киши гана бүгүнкү күндө өзүнүн чыгармачылыгын өркүндөтөт деп ойлойм. Ал эми сыйлык наам үчүн, атак даңк үчүн, союзга мүчө болуп, төш белги тагынып, кандайдыр бир билет алыш үчүн жазуучу болгондор бул утурумдук деп ойлойм. Экинчиден, бүгүн бүткүл ааламды интернет жөргөмүштүн желесиндей каптап, ар бир адамдын колунда 2-ден 3-төн телефон болуп аткан учурда биз сөзсүз түрдө кагаз китептер менен гана чектелбестен электрондук китептерге, интернет сайттарга маани беришибиз керек. Мисалы үчүн казак, өзбек, түрк, европалык акын жазуучулардын, калемгерлердин ар биринин жеке интернет сайттары бар, электрондук китептери бар. Үчүнчүдөн бизде деген 5 миллион кыргыздын ашып кетсе, жарым эле кыргыз тилдүүлөр, калгандары башка тилде окуйт. Адамдын санынын аздыгындагы, калктын санынын башкаларга салыштырмалуу өтө аздыгындагы биз эсепке алышыбыз керек. Анан төртүнчүдөн Менделеевдин бир айткан сөзү бар. Убакыт акчасы мал, жөн эле корото бербесек бардык нерсеге жетет деген. Анын сыңарындай биз өзгөчө кыргыз калемгерлери убактыбызды алтындай болгон мезгилибизди кереги жок эле нерселерге коротуп алып атабыз. Маареке, майрам, аш тойлорго, пленумдарга, чогулуштарга, жыйналыштарга, болбогон бирин-бири кайталаган юбилейлерге, болбогон бир сыйлык тапшыруу аземдерине катышып, ал жердеги баягы кайталанып берип ашмалтайы чыккан кооз, көбүк сөздөрдү угуу менен, ошол жерге барып олтуруу менен алтындай болгон күндөрүбүздү, убактыларыбызды коротуп алгандыгыбызды дагы мойнубузга алышыбыз керек. Өзгөчө майрамдарды, улуттук адабият күндөрүн биз натыйжалуу пайдаланып, ошол улуттук адабиятты белгилөөнү, өткөрүүнү, элге жеткирүүнүн форматын, усул ыкмасын, методикасын өзгөртүшүбүз керек. Мисалы үчүн 12 декабрь күнү биз жалаң гана кооз сөздөрдү сүйлөп, куттуктоолорду окуп, төш белгилерди тагып,
бири-бирибизге күбөлүктөрдү тапшырып, ресторанга барып, бийлеп, ойноп, көңүл ачып, курсагыбызды кампайтып тойгузуп, бири-бирибизди апеннин кызындай мактап туруп кетип калбастан, тескерисинче ушундай күндөрү биз адабий процесс жөнүндө тактап айтканда, адабияттын бурушу менен дурусу, аласы менен чаласы, күнгөйү менен тескейи жөнүндө көбүрөөк кеп кылып, кайсыл авторлор изденип атат, кайсыл авторлор ташыркап атат, кандай китептер жаралып атат, адабий процесс кайсыл багытка баратат, өзбек, казак, түркмөндөргө караганда биз алдыдабызбы же артта калдыкпы, түрктөр эмнени жазып атат, европалыктар, америкалыктар, Кытай, япондордун адабияты кайда баратат деген маселелер менен көбүрөөк баш оорутуп, көбүрөөк ошолор жөнүндө сөз кылып, өзүбүзгө өзүбүз сын көз менен карап, артыкчылыгыбызды дагы, кемчилдигибизди дагы бетке айтып, элдин алдында жалгандын сөзү менен эмес, чындыктын сөзү менен отчет бергенге милдеттүүбүз деп ойлойм. Ушул пикирди улай эле Айдайымга суроо узаткым келип атат. Мына 3 азап жөнүндө айтып атпайбы Алтынбек мырза? Анан үчүнчүсү чыгарган эмгегин элге сатуу. Бүгүнкү күндө китеп окуу маданияты таптакыр биздин коомдо жок эсе болуп калды деп айтып атабыз. Эми ар кандай баягы аракеттер болуп атат муну калыптандыруу үчүн. Буга ушул кыргыз окурмандарынын, анын ичинде ушул китеп окуу маданиятынын баягы азайып кетишине эмне таасир берип атат деп ойлойсуз? Ошол эле интернет же жаңы технологиялардын өнүгүшү же башка дагы факторлор барбы? Албетте убакыт, менимче. Убактыларын көбүнчө жана көртүшүккө, акча табууга көбүнчө коротушат азыр адамдар баягыдай. Китеп окуп массалык түрдө ошондой нерсе жок болуп атпайбы? Жанагы китеп чыкпай атат, китеп жетпей атат деп аны болсо шылтоо кылбай койсок болот. Укмуш чыгып атат китептер. Бизде канча басмакана бар, аябай мыкты сапаттар менен бир автор деген уда жыл сайын 2-3 жыл катар китеп чыгарган фактыларды учуратып атабыз. Нуска китеп дүкөнүнө барсак, китептери жетишерлик болуп атат. Анан бизде азыр деген ошол китептерди деген иргеген, ошонун деген ордуна койгон сын жок болуп атат. Ошол нерсе негизги. Муну менимче Рухеш сайты деген бир тартипке салып алган. Баягы ошол чыгармасын сындатам деп макул болгон автор акча төлөп берет, ал сынчыга берилет. Ошол акча сынчы эч нерсенин көңүлүнө карабай сын жазып берет. Бул автор үчүн да пайдалуу, сын жазган адам үчүн, башка адамдар үчүн дагы пайдалуу да. Ушул нерсе негизи жөнгө салышыбыз керек. Эгерде табигый түрдө өзү ишке ашып атпагандан кийин, демек ушундайча бир жолдор менен ошол адабияттын жакшырышы үчүн иш аракет кылыш керек болот. Биз азыр көп эле китептерди караганда, мисалы мен кайра жанагы сөзгө келсем, ушу Союзга өтүп аткан же ушул тегеректе жарык көргөн, ушул мезгилдерде жарык көргөн китептерди карасам, абдан күчтүү белгилүү акын жазуучулар баш сөз жазып, анан китептин ичиндеги чыгармалар анчейин болсо деле аябай мактап жазып берип атышат да. Мен ушул ага эжелерден, калемдештерден суранат элем да, ушул кайрылган авторлорго баш сөз жазып берүүдө мындай кичине Кудайды карап, ошонун ичинде жокпу жок деп мындай чын сөзүңөрдү айтсаңар, ошонуңар адабиятка кошкон чоң салым болмок да. Адабий сын барбы бизде азыркы учурда? Жок, адабий сын болгондо эми мурда кандай болчу? Союз учурда бир китеп чыкса, эртеси жабалактап ошол китеп жөнүндө пикирлер деген гезиттерге чыгып, ар кандай талаш тартыштар жаралып, ушундай сыяктуу нерселер болчу. Мисалы азыр китептер чыгат, дымда эч ким унчукпайт. Биз бир чети сынчыларды эле күтүп отурушубуз керек эмес. Булар деген качан ошол неме пикир айтат деп, ошол калемгерлердин өздөрү деле, акын жазуучулар бири-биринин чыккан китептерине пикир айтып, ой бөлүшсө, ошол деле бир адабиятка чоң салым болмок. Ушул адабият күнүн утурбай мен дагы бир ыр китебимди чыгардым. Оомат деп 2009-жылы эң кийинки жолу бир ыр китеп чыгаргам. Анан ушул 10 жылдан кийин чыгарып атам. Анан ушу ортодо көпкө аралашпай калган үчүн мени кайра бирөө
кайра башынан окурмандарга тааныштырышы керек сыяктуу, ушу даабай атып, кимдир бир окуйбу, окубайбы, чыгарыш керекпи, керек эмеспи деп атып, анан аягында белгилүү акын, биздин абдан белгилүү акынга кайрылсам, ал айтат, өзүң жазып келсең, өзүңдү аябай бир мактап, мен кол коюп берейин, мен азыр ушу ден соолугум жакшы болбойт атат. Мен болсо ызаланып түшкөм, мактоого муктаж эмесмин деп. Анан бизде эң бир катаал сынчы бар, Мамасал Апышев деп. Агайга кайрылсам, ал жазып бериптир. Ушул азыр китепти көргөзүп коеюн. Оомат деген ат менен чыккан Мамасал Апышевдин баш сөзү менен. Адатта баш сөздөр мактоо иретинде жазылат. Бул жерде тескерисинче, баягы кыргызча айтканда кебез менен мууздаган баш сөз экен. Мамасалова экен. Мага ошонусу менен жакты. Эч кандай жасалма эч нерсе жок. Ичинде мазмун кандай болсо, ошонун ак карасын бүт жиликтеп туруп жазган экен. Мамасалы агайга абдан ыраазы болдум. Анын маданияты башка киши, Горький атындагы адабият институтту бүткөн. Мен мектепте окуп аткан кезде Байкенин китебин окугам. Запоздалая весна деп Москвадан советский писательден чыккан китеп. Ушул такыр башка деңгээлде ой жүгүрткөн адам. Негизи ар бир ушул адабият жөнүндө сөз сүйлөй турган адамда ушул кишиникиндей бир жоопкерчилик болсо деп ойлойт элем да. Адамдын көңүлүнө карабай, катуу айтчу жерден катуу айтып, бири-бирибизге бири-бирибиздин чыгармабыздын жакшырышына ошол оң таасир бермек. Калп мактагандан көрө, жалган сөздөрдөн көрө. Жогорудагы ой пикирлерден кийин Абибел агай, бүгүнкү күндө мына ааламдашуу процесси деп айтып атпайбызбы? Жаңы технология, жаңы бир шарттар, жаңылануу мындайча айтканда пайда болду да. Анан жогоруда ошол бүгүнкү биздин жазуучуларыбыз ушул жаңыланууга даяр эмес деген дагы пикирлер айтылып атат. Деги эле ушул нерселерди эске алганда, бүгүнкү күндөгү жазуучулардын милдети кандай болуш керек? Деги эле жазуучу деген ким, бул анын милдети кандай болуп келген? Азыр ушул шарттарга байланыштуу алардын милдети өзгөргөн жокпу? Жазуучунун милдети менимче атам замандан жер каймактагандан бери деле өзгөрбөй келе жатат. Жазуучу деген ким? Кандай адам жазуучу боло алат? Биринчи кезекте жазуучу деген киши эгерде өзү жашаган коомду, айлананы ошол драматизмин сезе алса, ошонун айланасында ойлоно алса, кыйын кыстоосунун, азап тозогунун өзүнүн заманын, мына ошол киши жазуучу боло алат, эгерде суткесине 24 саат бою ойлонсо. Ал эми жазуучу деген ошол жазганда, ошол роман же болбосо жазуучунун чыгармасы эмне бериш керек, кандай болуш керек? Менимче биринчи кезекте бул эми пафостук сөз эмес, бул өзү жашап турган коомго эстетикалык альтернатива бериш керек. Себеби коомду тарыхчылар кандай баалайт? Маселен, тарыхчылар бул президент болду эле, бул депутат болду эле деген биографиялар. Экономисттер кандай коомду неме кылат? Мына мондай биздин дүң продукция мындай өстү эле, тигиндей мындай кылды эле. Жана башкалар, саясатчылар болсо башкача айтышы мүмкүн. Жазуучу ошол өткөн коомду бир адамдын же болбосо бир нече адамдын өзүнүн каармандарынын жан дүйнөсү аркылуу, ошол адамдын ой жүгүртүүсү аркылуу, кайгы капасы аркылуу, ошонун кубанычы аркылуу, ошол бейне аркылуу, образ аркылуу көрсөтө билген чыгарма болсо, ошол деңгээлиндеги, анда ал ошондой китептер мындай бир коомдо өзүнүн ордун табышына ишенем. Алтынбек мырза, айтсаңыз, бүгүнкү күндөгү мына жаш муундар, оочубуз куру эмес, жакшы калемге курч, жаш бир калемгерлер өсүп келе жатат да. Ошол жаштардын дараметине сиз кандай баа берет элеңиз? Сиз дагы ошол жаш муун менен аралашып, алардын бир чыгармаларына сын пикириңизди айтып калгандагы учурларга күбө болдук эле да. Адабият майданына калемгерлер, акын, жазуучу, сынчы, котормочулар топ-тобу менен, үйүрү менен, жамааты менен келет дагы. Улам мезгил өткөн сайын суюлуп, азайып, анан кийин арасынан айрым гана инсандар суурулуп чыгат. Өтмө мааниде мындай салыштыруу метафора менен айтканда, элестетип көрүңүз, жайдын күнү бир бөлмөгө табактын ичине этти салып туруп, бир жума келбей койсоңуз, чымындар учуп келет дагы, ал эттин үстүнө өзүнүн уругун, орусча айтканда личинкасын таштайт. Андан дагы бир топ мезгил тим койсоңуз, ошол личинка уруктар куртка айланат.
ага да көңүл бурбай бир топ мезгил таштап койсоңуз, ошол курттардын ичинен эң идиректүү, эң тың, эң чыйрак, эң мыкты, эң лидерлери чымынга айланат дагы асманга учуп кетет. Ал эми мажүрө, жүүнү бош, борпоң, начар, алсыз чабалдары ошол жерде өлүп жок болуп кетет. Анын сыңарындай ошол топ-тобу менен, жамааты менен, үйүрү менен адабиятка келген калемгерлер дагы ошол улам мезгилдин элегинен өтүп, таразасына тартылып олтуруп, бир топ мезгилден кийин айрымдары суурулуп алдыга чыгып тарыхта калат, айрымдары өзүнөн өзү жок болуп кетет. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошондуктан эң калыс, эң адилеттүү мезгил сыны кимдин ким экендигин адабияттагы ордун өзү алаканга салгандай көрсөтүп коет. Тарых аныктайт. Экинчиден, мисалы үчүн Союз учурундагы улуумун 60 жаштан жогорку инсандарды ала турган болсок, алардын бизден артыкчылыгы, жаштардан артыкчылыгы дүйнөлүк адабиятты, анын ичинде орус адабиятын, тектеш түрк тилдүү калктардын, коңшу өлкөлөрдүн адабиятын окуп, өздөштүрүп, сиңирип, андан сырткары котормочулук менен шугулданып, өздөрүнүн планкасын жогору көтөргөнгө аракет кылгандыгы көзгө урунат. Тилекке каршы эгемендик доордо келген менин курагымдагы 40 жашка чейинки калемгерлердин баары эмес, басымдуу көпчүлүгү менен ачык эле айтайын, таарынбасын, анын ичинде мен дагы бармын. Өздөрүнүн эне тилинен башка тилди билбегендиктен дүйнөлүк адабиятты, орус адабиятын, тектеш түрк тилдүү калктардын адабиятын, казак, өзбек, коңшулаш элдердин акын жазуучуларын, түгүл кыргыздын классиктерин өздөрү толук жеткиликтүү деңгээлде окуп үйрөнүп, өздөштүрбөстөн эле көбүнчө жамакчылык деңгээлде калып жатат. Албетте арасында суурулуп чыккандар бар. Ушул жерден сөзүңүздү бөлгөнгө туура келип атат. Бизде видео байланыш аркылуу жаш калемгерлердин бири Улукбек Омокеев байланышта. Улукбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биздин убактыбыз өтө чектелүү болгондуктан сизге бир эле суроону бергим келип атат. Мына жогоруда Алтынбек мырза ушул азыркы учурдагы жаш калемгерлердин абалы дарамети тууралуу жакшы пикирлерди айтып келет эле. Деги эле бүгүнкү күндө материалдык жагын эске албаганда жаш калемгерлер эмнеге муктаж? Материалдык жагын эске албаганда жаш калемгерлер мындай көңүл бурууга эле муктаж. Көңүл буруу деген бул эме башка өлкөлөрдөгүдөй тынбай поэзия фестивалдары өтүп турса, анан кийин алардын Тилекке каршы бизде байланыш үзүлүп калды. Ардактуу көрүүчүлөр, мына ушун менен учурда программасына бөлүнгөн убакыт соңуна келди. Берүүбүздү жыйынтыктайлы. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.